Рахмат, урматтуу кандидаттар, эми аябай жоопкерчиликтүү жумушка баратасыздар. Ийгилик каалайм. Менде эки мындай, ну как это, скорее всего, сунуш болот. Биринчи, азыркы учурда мына биз бүгүн дагы талкуулап атабыз үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча. Мен билем сиздерге иш келгенде уже постфактум следовательдерден кийин келет, расследованиядан кийин. Бирок ушундай ситуацияларда сураныч тыкан мындай көңүл буруп, азыр биздин коомубузда ушунчалык акыркы учурда атын угуп калдыңыз болуш керек, бир сот боюнча чоң талкуу жүрүп кетти. Азыр болсо эки тарап эки жакты күнөөлөп, и ошол жапа тарткан кыздын ата энесине штрафтарды, ошол кыздын үстүнө штрафтарды илип коюштур деп атат тиги соттун чыгымын. Мен ойлойм, мындай нерселер болбош керек. Сиздерге сураныч, аялдардын укугу келгенде, именно зордук зомбулукка келгенде, педофилия учурлары болгондо абдан, эми мен айта албайм мындай чечип бергиле деп, бирок абдан тыкаан көңүл буруңуздар деп суранат элем. Бул биринчи. Экинчи, акыркы мына мен 5 жылдан бери парламентте отурам. Ишкерлер мамлекет менен соттошкондо 90% сот жагынан утулуп калып атышат. Азыр коронавирус пандемия учуру. Мына сиз байкадыңыз, 2 айда деген мына ошонун последствияларын, кесепеттерин, пандемиянын кесепеттерин биз азыркыга чейин эсептей элекпиз. Кандай болот? Ишкерлердин тагдыры кандай болот? Мамлекет тараптан арзан кредиттер жок, жардам сөзүнүн ачыгы жок. Только мы отодвинули. Поэтому, когда такие эми сотко түшкөндө деген, в первую очередь, презумпция невиновности, и во-вторых, не все нужно решать в пользу государства. Очень много жалоб именно на решение Верховного суда, что в пользу государства чечилип калат. Мен кайрылат элем, анткени мен мындай зордук зомбулук боюнча, анан ишкерлер боюнча суранат элем. Чоң рахмат, ийгилик сиздерде, жоопкерчиликтүү оор жумушка баратасыздар.